Ассаламу алейкум достор. Мен силер менен ушул терморегуляторду тааныштырмакчымын. Ушу терморегулятордун модели болсо W88. Бул 220 вольт менен иштейт. Өзүңөр көргөндөй мында деген эки провод чыгып турат. Бул эки провод постоянный питание 220 вольт. Анан бул включатель. Бул дагы жана нагрузкага туташтырабыз. Мен нагрузка азыр буга деген лампочка туташтырам. Инкубатор жасамакчыбыз. Анткени бул жерде өзүнүн датчиги бар. Бул жерде ушундай датчик. Бул температураны ошо көргөзүп берет. Канча градус болуп атат, ошону сезип туруучу датчик. Азыр мен муну силерге токко сай туташтырып түшүндүрүп берем. Кийин инкубатор, кийинки видеодо инкубатор жасайбыз. Ошого кичине түшүнүк берип кетейин дедим. Мына ушуну азыр кошуп силерге көргөзүп берем буюрса. Биздин азыр нагрузкабыз ушул лампочка болот. Азыр шашылыш түрдө эле ушинтип кошуп силерге көргөзөйүн деп атам. Буюрса. Жакшы иштейт. Мына ушул желтый сары провод неме? Ушул включатель болуп иштеп берет. Ошон үчүн баягы бул жактан лампочканын бир контагын ажыратып, бөлүп, жана включатель кандай кошулса, ошондой эле кошуп жатам да азыр. Мына ушундай кошулду. Азыр изолента менен мону коопсуз кылалы. Контакттар бирине замкание болбош үчүн безопасный кыла алалы. Буюрса эмки видео ошо инкубатор кандай жасалат, өзүбүздүн колубузда эле буюрса жакшы так иштеген инкубатор жасайбыз. Буюрса анын жөө чыкканга чейинки видеосу болот. Буюрса ошого аракет кылабыз. Онда азыр иштетебиз. Мына азыр ушинтип күйүп жанды мына. Эми бул жакта ушундай настройкасы бар мунун. Азыр могул башталгыч температурасы, а бул максималдык температурасы. 30 градустан баштап бул жанып иштеп баштайт, 40 градуста уже өчөт. Азыр биз 40 градус ысыктыкка жеткенде мына азыр ортоңкуда турган, бул азыркы турган температураны көргөзүп жатат да. Азыр биз мына нагрузка, мына терморегулятор, датчик мына азыр лампочкага тийип турам. 39 градус болду. Мына 40 градуста уже мындай ушинтип өчөт да. Ошондо инкубатордагы постоянный градусту ушинтип кармап берет. Ошо мына бул жерде настройкасы оңой эле. Мисалы бул 32 градуска, 35 градуска, 36 градус, 37 градуска жеткенде
күйүп баштайт мисалы. Анан мына 38 градуска кылып коелу. 38 градуста уже өчөт. Азыр биздики мына турган градусубуз 39, 38 болду. Азыр мына 37ге түшкөндө ровно күйүп баштайт кайра биздин лампочкабыз. Азыр 37, 38 көрүнгү. Ушундай иштейт.